Салам достор, мен атым Жаркынова Каныкей. Азыр мен сиздерге кантип приложение Фаберликти телефонго көчүрөбүз ошону көрсөтөм. Ар бир телефондо Play Market бар или Apple Store бар, App Store. Ошого киребиз. Мынакей. Ушул жерден поискте мына Фаберлик Кыргызстан деп жазабыз. Мына Фаберлик Кыргызстан деп чыкты. Ошо эң үстүнкүсүн басып установить деп баскандан кийин установка болду. Ар бирөөңүздөргө SMS келген, 2 SMS. Регистрационный номер, пароль и код подтверждения. Ошону сиздер азыр Фаберликти көчүргөндөн кийин ошол жерге сразу жазасыздар. Войти деп туруп. Азыр менде установка болуп жатат. Мынакей открыть дейбиз. Регионду силер жашаган мамлекетти тандайсыңар. Кыргызстан, язык русский. Далее бастык. Мына үстүндөгү 3 сызыкчаны басып, войти в личный кабинет. Войти деп басабыз. Андан кийин номер консультанта өзүңөрдүкүн жазасыңар СМСке келгенде. Меники 4877 и паролуңарды жазасыңар. Так, войти кирдик. Анан силерде код подтверждения жазгыла деп сурайт, ошону жазып коесуңар, дагы 6 цифрдан тургандай. Андан кийин ушинтип чыгат. Адрес доставканы басып, силер выбрать из списка деп өзүңөрдүн жашап жаткан мамлекетти, шаарды тандап коесуңар. Мисалы үчүн, меники Бишкек, да, например, любойну эле тандап и подтвердить деп басып коюш керек. Андан кийин ошонун бирөөсүн дагы басып туруп, дагы бир жолу подтвердить деп басып койсоңар. И все болду. Уже кирип, товарларды көрүп, ар бир мына подразделенияларды көрүп, уже заказ жазсаңар болот. Каналыма катталып, лайк басышты унутпаңыздар. Барыңыздарга рахмат.